Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Биз бүгүн медициналык биологиядан лекцияларыбызды улантабыз. Бүгүн 4-чү лекциябыздын темасы организмдин өнүгүшүнүн биологиясы. Бүгүнкү лекциябыздын максаты онтогенез же болбосо жекече өрчүү процессинин филогенез, башкача айтканда организмдин тарыхый өрчүшү менен тыгыз байланыштуу экендиги жөнүндө түшүнүк берип, анын медицинадагы маанисин ачып көрсөтүшүбүз керек. Лекцияда каралуучу негизги маселелер. Биринчи, онтогенез жөнүндө түшүнүк. Приморфизм жана эпигенез теориялары жөнүндө түшүнүк. Онтогенездин типтери жана мезгилдери, түйүлдүктүн провизордук органдары жана ошондой эле эмбрионалдык өрчүшүндөгү кооптуу мезгилдер жана тератогендик факторлор болуп эсептелет. Онтогенез жөнүндө түшүнүк. Онтогенез бул термин 1866 жылы немец зоологу Геккель тарабынан киргизилген. Онтогенез деп организмдин жекече өрчүп өнүгүшүн айтабыз. Ал уруктанган жумуртка клеткасынан, башкача айтканда, зиготадан башталат да организмдин өлүмү менен аяктайт. Ар бир муундун организмдери мыйзам ченемдүү өнүгүү процессинин же жашоо циклин ишке ашырат жана жекече өрчүп өнүгүү цикли эволюцияны чагылдырып турат. Демек, онтогенез организмдин жекече өнүгүшүндө филогенезди кыска убакыттын ичинде кайталап чыгуусу деп түшүнсөк болот. Ар бир түрдүн жекече өрчүшүндө алардын тарыхый өрчүштөрүн чагылдырып туруучу белгилердин бар экендиги 19-кылымда эле биогенетикалык мыйзамда окумуштуулар ачып көрсөтүшкөн. Мисалы үчүн Дарвин, Мюллер, Геккель, ал эми кийинчерээк Северцов өзүнүн филембриогенез окуусунда биогенетикалык мыйзамды толуктап, тим болбостон жаңы мыйзам ченемдүүлүктөрдүн бар экендигин аныктаган. Приморфизм жана эпигенез теориялары жөнүндө түшүнүк. Жекече өрчүү тууралуу бири-бирине карама-каршы келүүчү эки багыттагы көз караштар келип чыккан. Байыркы грециялык атактуу врач Гиппократтын көз карашы боюнча, жумурткада же эненин курсагында кичинекей жана толук түзүлүштөгү жетилген организм бар деп эсептеген. Ушул көз караштагы ишенимди кийинчерээк преформизм деп аташкан. Преформатио алдын ала пайда болуу деген түшүндүрөт да. Преформизмдин негизинде метафизикалык түшүнүк жаткандыктан, онтогенезде эч кандай өрчүү процесси жүрбөстөн эле алдын ала даяр турган органдардын сандык маанидеги көбөйүп жана жайылып чыгуулары жүрөт деген туура эмес түшүнүктү пайда кылган. Түйүлдүк организми жумуртка клеткасында даяр түрүндө жайгашып жатат деген көз карашты жетектеген окумуштуулар овистер дегенде, алар мындай ат менен белгилүү болушкан. Алардын мындай көз карашта болууларына ова деп аталган миф түрүндө айтылуучу адамзаттын алгачкы энеси негизги себептерден болгон. Ал эми кичинекей түйүлдүк организми сперматозоидте жайгашкан деген көз караштагы преформистер, булар анимакулисттер деген ат менен белгилүү болушкан. 1677 жылы Левенгук сперматозоидтерди биринчилерден болуп микроскоптон көргөн. Анимакулисттер ушундан пайдаланышып, кичинекей түйүлдүк организмин сперматозоидтин башчасынан издеп табууга аракеттенишкен жана аны гомункулус деп аташкан. Эпигенетикалык көз караштын өнүгүшү бул Россиялык Илимдер академиясынын академиги Вольфтун өнүгүү теориясы деген эмгегинин 1759 жылы жарык көрүшү менен байланыштуу болгон. Вольфтун тооктун жумурткасынын изилдөөсүндө түйүлдүк организми эч кандай даяр түрүндө жумурткада жайгашпагандыгын далилдеген. Ошондон улам ал төмөнгөдөй тыянакка келген. Организм структурасыз
гомогендик массадан өрчүп чыгат деген. Преформисттер менен эпигенетиктердин ортосундагы талаш тартыштар бул эмбриологиянын өркүндөшүнө оң таасир тийгизген. Мисалы үчүн ушуга эле тиешелүү Бердин 1828 жылы жарык көргөн жаныбарлардын өрчүшүнүн тарыхы деген эмгегинде преформисттердин жана эпигенетиктердин көз караштары туура эмес экендигин далилдеп кеткен ушул учурда Бер. Эпигенез организмдердин структурасыз гомогендик массадан өрчүүсү. Онтогенездин негизги типтери кыйыр өрчүү, түз өрчүү жана жатындагы өрчүү болуп өзүнчө бөлүнөт. Кыйыр өрчүү личинкалуу форма метаморфоз менен өнүгөт. Ал өз ичинен толук жана толук эмес деп экиге бөлүнөт. Толук бул жумуртка, личинка, куурчакча жетилген особь же болбосо организм. Мисалы үчүн буларга мисал болуп чымын, таракандар эсептелет. Ал эми толук эмес личинкалуу форма менен метаморфоз менен өнүккөн бул жумуртка, личинка жетилген организм. Мисалы үчүн биттердин өнүгүшүн айтсак болот бул жерге. Ал эми түз өрчүү бул личинкалык эмес өнүгүү деп айтса болот. Жумуртка клеткасы азык заттарга абдан бай болгон жаныбарларга мүнөздүү болот да. Мисалы үчүн балыктар, канаттуулар жана ошондой эле сойлоп жүрүүчүлөрдө. Ал эми жатындагы өрчүү онтогенездин негизги типтеринин бири бул энесинин боюндагы сүт эмүүчүлөр үчүн мүнөздүү. Алардын жумуртка клеткасында азык заттар жокко эсе. Мына бул сүрөттө карагандай кыйыр толук өрчүү болуп саналат. Жумуртка, личинка, куурчакча жана имага же болбосо толук жетилген организм. Жатындагы өрчүү бул плацентанын сүт эмүүчүлөрүнүн жана адамдардын өнүгүү түрү мүнөздүү белгилерге ээ болот да. Жумуртканын ичинде азыктык материалдар дээрлик жок. Бул түздөн түз өнүгүүгө кирет. Бирок ал төрөлгөндөн кийин, эмбрионалдык мезгил бүткөндөн кийин жаңы организм көз карандысыз жашоо образына жөндөмсүз болуп калганы менен айырмаланат да башкалардан. Анткени ал белгилүү бир тамактанууга муктаж, эненин денесинин айрым сүт бездери аркылуу тамактанууга муктаж болуп турат. Башкача айтканда, түйүлдүктүн бардык маанилүү функциялары, мисалы үчүн, энелик организм аркылуу ишке ашырылат жана биринчи кезекте плацента пайда болот. Ошентип, учурдагы кылымдын башында өзүңөргө жакшы белгилүү белгиленген онтогенезди дисциплиналар аркылуу изилдөөлөрдүн ролун күчөтүүдө жашоо илиминин өз алдынча багыты өнүгүү биологиясынын пайда болушуна алып келет. Өнүгүү биологиясы бул тукум куучулук, молекулярдык, структуралык негиздерди, ошондой эле адамдын жашоо циклинин бардык баскычтарында онтогенетикалык өзгөрүүлөрдү жөнгө салуу механизмдерин изилдейт. Негизинен онтогенез 3 мезгилден турат. Түйүлдүк пайда болгонго чейинки проэмбрионалдык мезгил, бул мезгилде гаметалардын жетилүү процесстери жүрөт, гаметогенез. Жана ал эки түрдө болот. Биринчиси сперматозоидтердин жетилүүсү, бул сперматогенез. Ал эми жумуртка клеткаларынын жетилүүсү бул овогенез деп аталат. Андан кийинки мезгили бул түйүлдүктүн өнүгүп жаткан мезгили. Башкача айтканда эмбрионалдык мезгил. Кийинки мезгили болсо түйүлдүктүн жетилүүсү менен жаш муундун төрөлүүсүнөн кийинки мезгил пост эмбрионалдык мезгил деп айтса болот. Түйүлдүк пайда болгонго чейинки мезгил. Мына биринчи гаметогенез. Жогоруда айтпадыкпы? Гаметогенез бул эркек жана ургаачы жыныс клеткаларынын пайда болуу процесси. Ал сперматогенезден жана овогенезден. Сперматогенез эркек жыныс клеткаларынын пайда болуу процесси, ал эми овогенез
ургагачы жыныс клеткаларынын пайда болуу процесси деп аталат. Жумуртка клеткасынын типтери. Жумуртка клеткасында сарылык топтолот. Сарысынын көлөмүнө жана анын бөлүнүшүнө, мүнөзүнө жараша 3 негизги түрдөгү жумурткалар бөлүнөт. Биринчи изолециталдык, центролециталдык жана телолециталдык. Изолециталдык. Мына биринчи бул слайдта көрүп тургандай, бул изолециталдык тип. Бул түрдөгү жумурткаларга жумуртка бир аз сарылыкты камтыйт. Жана ал клеткада бирдей бөлүштүрүлөт. Буга мисал болуп, мисал үчүн хордалууларда, сүт эмүүчүлөрдө, адамдарды айтса болот. Экинчи бул телолециталдык. Бул моллюскаларга, амфибиялар, сойлоочулар, канаттууларга мүнөздүү. Моллюскалардын жумурткалыгында көп сандаган сарылык болот. Алар өзүңөр көрүп тургандай вегетативдик полюсунда топтолот. Ал эми үчүнчү бул центролециталдык. Сарылык клетканын ортосунда болот. Ал эми цитоплазма болсо, өзүңөр көрүп тургандай, клетканын каптал тегерегинде жайланышат. Мисал үчүн буларга курт кумурскалардын жумурткаларында кездешет. Түйүлдүктөн өнүгүп жаткан мезгили. Жеке өнүгүүнүн экинчи мезгили уруктандыруу учурунан башталып, төрөлүү менен аяктайт. Уруктануу бул эркек же болбосо эркек жыныс клетка сперматозоид жана ургагачы жумуртка клеткасы, эркек жана ургагачы жыныс клеткаларынын кошулуп, диплоидтик жыйындысы бар зиготанын пайда болуусу менен жүргөн процессти айтабыз. Ал эми урук чачуу уруктанууга чейин аталык жана энелик жыныс клеткаларынын жакындап кошулушуна ыңгайлуу шарттардын түзүлүшү урук чачуу деп аталат. Ал эми бир топ процесстердин негизинде ал жүрөт. Жыныс клеткаларынын бири-бирине жакындашы сырткы чөйрөдө жана ургагачы организмдердин ичинде жүрөт. Сырткы жана ички болуп. Урук чачуу негизинен эки топко бөлүнөт. Сырткы чөйрөгө урук чачуу. Сууда жашоочу жаныбарлар уруктарын же болбосо гаметаларын сууга чачышат да, сулуу чөйрөдө гаметалар бири-бири менен жакындашып, уруктануу жүрөт. Мисал үчүн, кээ бир балыктар, бакалар жана башкалар. Алар өзүнүн уруктарын сырткы баягы сууга чачып, ошол жерде сырткы уруктануу жүрөт. Ички чөйрөгө урук чачуу. Кургакта жашаган жаныбарлардын сперматозоиди менен жумуртка клеткасынын кошулушу ургагачынын жыныс жолдорунда жүрөт. Мисал үчүн, сүт эмүүчүлөрдө, канаттуулар булар түздөн-түз мисал боло алат. Бул процесс сырткы жана ички факторлордун таасири менен ишке ашат. Сырткы факторлор температура, күндүн узактыгы, айдын топтолушу, ал эми ички факторлорго жыныстык инстинкт, тубаса шартсыз рефлекстердин жыйындысы жана гормондордун иштелип чыгарылышы кирет. Уруктануу менен жеке өнүгүүнүн эмбрионалдык мезгилдери мына ушинтип башталат. Уруктануунун кезектеги этаптары булар 3 негизги фазадан турат. Биринчи фазада гаметалардын жакындашы жүрөт. Гаметалардын кезигишине төмөнкү негизги факторлор таасир этет. Бул гормондор. Гаметалар бөлүп чыгарган биологиялык активдүү заттар. Экинчи спермалардын кыймылдуулугу. Үчүнчү жумуртка клеткасы оң, ал эми сперматозоид терс заряд алып жүргөндүктөн алар бири-бирине тартылышат. Ал эми экинчи фаза болсо, сперматозоид жумуртка клеткасынын цитоплазмасына кирип, ядролорунун кошулушу менен мүнөздөлөт. Сперматозоиддин башынан иштелип чыккан ферменттер, акросомада жайланышкан ар кандай ферменттер, булар жумуртканын сырткы кабыгын эритет. Ошол мезгилде жумуртканын кабыгы көптөгөн сперматозоидтерден бир же эки гана аталык клетканы кабыл алат.
Ал андан кийин сыртынан уруктануу кабыгы менен курчалып, ашыкча сперматозоидтердин киргизбей тоскоол болот. Жумуртканын цитоплазмасында эки ядро, аталык жана энелик ядросу болот. Бул жумуртканын цитоплазмасы суюлуп, зат алмашуу процесстерин ыкчамдатат. Ал эми үчүнчү фаза болсо, бул аталык пронуклеустун көлөмү чоңойот. Энелик пронуклеус менен кошулуп, өзүнчө кошулуп, синкарогамия процесси жүрүп, зигота калыптанат. Акырындап олтуруп, зигота калыптанат. Зигота калыптангандан баштап, баланын төрөлүшүнө чейинки мезгил бул эмбриогенез деп аталат. Эмбриогенездин мезгилдери. Эмбриондук мезгил зиготанын пайда болушунан башталат да. Бул мезгил төмөнкү баскычтарга бөлүнөт. Зигота, бөлчөктөнүү, бластула, гаструла, гистогенез жана органогенез болуп. Эмбриогенездин негизги мезгилдеринин бири бул зигота. Зигота, өзүңөр жакшы билесиңер, уруктанган жумуртка клеткасы. Ал клетка митоз жолу менен бластомерлерге бөлүнөт. Бирок интерфазада абдан кыска болгондуктан бластомерлер чоңойбойт. Алардын саны көбөйүп, бири-биринен ажырабагандыктан бөлчөктөнүү жүрөт. Экинчи бул стадиясы бөлчөктөнүү. Клеткалардын өлчөмдөрүнүн чоңойбоосу менен жүргөн зиготанын митоз жолу менен бөлүнүшү, башка айтканда, бластомерлердин пайда болушу. Зигота, бөлчөктөнүү жана бластула. Силер бул слайдта көрүп тургандай, жумуртка менен сперманын биригишинен кийин хромосомалардын диплоидтик топтому калыбына келтирилет. Анын өнүгүшү көп клеткалуу бөлүнүү аркылуу жүрөт. Мисалы үчүн процесс бул жарылуу деп аталат да. Ал эми клеткалар бул бластомерлер деп аталат. Жарык түрүндөгү биринчи жик аркылуу жырткыч жаныбарлардын уюлунан башталып, акырындап вегетативдик денеге жайылып, жумуртка эки клеткага же болбосо эки бластомераларга бөлүнөт. Экинчи оюк биринчисинен перпендикулярга өтүп, 4 бластомерди түзөт. Үчүнчү сызык экваториялык түрдө өтөт дагы, бул 8 бластомерди пайда кылат. Натыйжада биз жогоруда айткандай 4, 8, 16, 32 жана 64 жана башка ушул сыяктуу болуп бластомерлер пайда болот. Айрым жаныбарларда мындай эмбрион, өзүңөр көрүп тургандай, бул малина мөмөсүнө окшош болушат. Карагылачы. Ал морла деген атты алган. Бөлчөктөнүү бластула пайда болушу менен аяктайт. Бөлчөктөнүүнүн типтери. Тегиз бөлчөктөнүү, жалпак курттарга мүнөздүү, тегиз эмес бөлчөктөнүү, амфибияларга мүнөздүү, толук эмес бөлчөктөнүү жана дискоидалдык бөлчөктөнүү. Бластула акырындап гаструлага айланат. Толук эмес бөлчөктөнүү бул дискоидалдык жана үстүртүдөн болуп бөлүнөт. Толук эмес бөлчөктөнүүдө жумуртка клеткасы жалпы бөлүнбөстөн цитоплазманын ядро жайгашкан гана бөлүгү майдаланат. Дискоидалдык бөлчөктөнүү жүргөндө, адегенде анималдык уюлдардагы клеткалар бөлүнө башташат. Ал эми вегетативдик уюлу бөлүнбөгөндүктөн бир катмарлуу бластула диск сымалдуу жумуртканын бир четинде жатат. Ал эми үстүртөдөн бөлчөктөнүү бул центролециталдык жумуртка клеткасы үчүн мүнөздүү, мисалы үчүн кээ бир курт кумурскаларда. Ал эми толук, бирок тегиз эмес бөлчөктөнгөндө жумуртканын анималдык уюлунда бластомерлердин көлөмү кичине болгондуктан микромерлер. Ал эми вегетативдик уюлунда пайда болгон бластомерлер макромерлер деп аталат. Вегетативдик уюлга караганда анималдык уюлда азык заттын запасы аз топтолгондуктан ал жерде бөлчөктөнүү тез жүрүп, ар кандай көлөмдөгү бластомерлер пайда болот. Мисалы, балыктарда, бакаларда,
Адамдарда жана башка сүт эмүүчүлөрдө глобластикалык тегиз жана асинхрондук бирдей эмес бөлчөктөнүү жүрөт. Толук жана тегиз бөлчөктөнүү изолециталдык жана телолециталдык жумуртка клеткаларына мүнөздүү болот. Биз жаңы жогоруда айткандай, телолециталдык жана изолециталдык жумуртка клеткаларына мүнөздүү. Бул презентацияда көрүп тургандай, клетканын, жумуртка клеткаларынын жана бөлчөктөнүүнүн түрлөрү. Жаныбарлардын ар кандай топторунун өзүнчө бөлүнүү режими болот да. Бул оотистердеги сарылыктын санына жана таралышына, бластомерлердин формасына жана кыймылына жараша болот. Мисалы үчүн мына ланцеттиктин карап турсаңар, ланцеттик жана амфибияларда жумурткада орточо көлөмдөгү сарылар бар. Жиктелген сызыктар менен толугу менен бөлүнүп турат. Мындай фрагментация толук же глобалистикалык деп аталат. Жумуртканы эки клеткага бөлүү, эки бластомер. Экинчи оюк биз жогоруда айткандай эле, экинчи оюк биринчисинен перпендикуляр өтүп, 4 бластомерди түзөт. Андан кийин 8 бластомер пайда болот. Натыйжада цитоплазмада сарылыктын жетиштүү бирдей бөлүштүрүлүшү менен бирдей өлчөмдөгү бластомерлер пайда болот. Гаструляция бул татаал процесс. Анда бластомерлер ордунан жылышып, 2 жана 3 катмарлуу түйүлдүктү пайда кылышат. Гаструляция 2 этаптан турат. 2 катмарлуу түйүлдүктүн пайда болушу жана 3 катмарлуу түйүлдүктүн калыптанышы. Гаструляциянын негизги типтери сырткы жана ички жалбыракчалардын 4 негизги пайда болуу жолу бар. Бул биринчи инвагинация, эпиболия, иммиграция жана деламинация. Бул слайдта көрүп тургандай, биз жаңы жогоруда айтпадыкпы? Гаструляция 2 этаптан турат деп. Биринчиси бул 2 жана 3 катмарлуу түйүлдүктөрдүн пайда болуулары. Негизинен 2 катмарлуулар төмөнкүлөргө кирет да. Изолециталдык. Биз жогоруда айткандай, изолециталдык жумуртка клеткасы бар жаныбарларда гаструляция моундай инвагинация жол аркылуу жүрөт. Мисалы үчүн ланцеттикте бластуланын беттери ичин көздөй кабырылып, 2 катмарлуу түйүлдүк калыптанат. Ичеги көңгөйлүүлөрдө гаструляция иммиграция жолу менен жүрөт. Мында бластодерманын клеткалары тез ылдамдыкта бөлүнүп, ичин көздөй жылып түшө баштайт да, эндодерманы пайда кылат. Эгерде гаструляция, деламинация жолу менен ишке ашса, анда түйүлдүктүн клеткалары сырткы катмарына параллель жанаша түрүндө экиге бөлүнөт да, ички катмар пайда болот. Мисалы үчүн мындай бөлүнүү бул деламинация деп аталат. Ал эми телолециталдык жумуртка клеткасына гаструляция эпиболия жолу менен жүрөт. Анималдык уюлдагы диска түрүндөгү бластула гана бөлчөктөнүп, вегетативдик полюстагы макромерлердин сыртынан курчап, эктодерманы, микромерлер эндодерманы түзүшөт. Мезодерма катмарынын телобласттык жол менен пайда болушу. Бул өзүңөр жакшы билесиңер, түйүлдүктүн 3-чү катмарынын мезодермалык катмар дейбиз. Ал эктодерма менен эндодермадан турат. Омурткасыз жаныбарлар үчүн телобласттык жол мүнөздүү. Бластопоралар. Бластомерлер 2 чоң клетка телобластка айланат. Телобласттарга айланат, карагылачы, ички жана сырткы катмардын негизинде телобласттар айланат. Телобласттар көбөйүшүп, эктодерма менен эндодерманын аралыгында мезодерма пайда болот. Андан сырткары бул жол менен көбөйүү бул моллюскаларда жана кээ бир курттарда, ошондой эле чаяндарда да кездешет мындай бөлүнүү. Мезодерма катмарынын энтероцелдик жол менен пайда болушу. Мына өзүңөр көрүп тургандай, хордалуулар үчүн гаструляциянын энтероцелдик жол мүнөздүү да, көбүнчө хордалууларда.
биринчи ичеги түтүкчөсүнүн капталдарынан клеткалар бөлүнүп, эки чөнтөкчөнү пайда кылат. Чөнтөкчөлөр ичегиде ажырап, энтодерма менен эктодерманын ортосунда жайгашат да, бул үчүнчү катмар, биз айткан жаңы үчүнчү катмар мезодерманы пайда кылат. Нервуляция деп бул нерв түтүкчөсү менен хорданын пайда болушу аталат. Эктодерманын жон жагындагы бластомерлер үзүлүп, эктодерманы ичин көздөй баса чөмүлүп, нерв пластинкасына айланат. Ал акырындап эктодермага тереңирээк батып, капталдарды ийилип, жакындашып, биригип нерв түтүкчөсүнө айланат. Ушул мезгилде нерв пластинкасынын астында жаткан эктодерманын бөлүгүнөн хорда өрчүйт. Ал эми энтодерманын калган бөлүгү ичеги түтүкчөсүнө айланат. Ошентип, түйүлдүктүн оксумал органдары, нерв түтүкчөсү, хорда жана ичеги түтүкчөсү пайда болот. Бул презентация көрүп тургандай, оксумал органдардын жана мезодерманын пайда болушу. Гистогенез жана органогенез. Эктодермадан эпидермис, мисалы үчүн тырмак, чач, сүт жана тери бездери, канатчалар, тиштин эмалы, угуу, көрүү органдарынын мүчөлөрү пайда болот. Ал эми энтодермадан ашказандын, ичегинин, өпкөнүн, ички секреция бездеринин бөлүп чыгаруу органдарынын эпителийлери пайда болот. Мезодермадан болсо 5 сегменттелген самиттер пайда болот. Дерматомдор, бул теринин таштыргыч ткандары, миотомдон, таргыл булчуңдар, нефрогнатондон, бөлүп чыгаруу системасынын органдары, склеротомдон, сөөк скелет ткандары, ал эми спланхнатотомдон, ички органдар, кан тамырлар, ичегинин дем алуу, бөлүп чыгаруу органдарынын жылмакай булчуңдары пайда болот. Ал эми спланхнатондон сырткары бул париеталдык жана ички висцералдык жалбыракчалар өрчүйт. Ал эми бул сүрөттө көрүп тургандай, адамдын түйүлдүгүнүн ар кандай жаштагы чыныгы өлчөмдөрү. Карагылачы, мына биринчи номерде турган бул 18 күндүк түйүлдүк. Мына ушундай болот экен. Экинчи болсо 24 күндүк түйүлдүк. Үчүнчү болсо 4 жумалык түйүлдүк. Ал эми бул 4-чү кезекте турган 7 жумалык түйүлдүк, андан кийин 8 жумалык түйүлдүк. Бул 6-чы 9 жумалык түйүлдүк. Ал эми бул 7-чи турган бул 3 айлык. Ал эми бул 8-чи эң чоң бул 4 айлык түйүлдүк болуп эсептелет экен. Түйүлдүктүн убактылуу провизордук органдары. Негизи умурткалуулардын түйүлдүгүнүн өтүшүндө провизордук органдар абдан чоң роль ойнойт да. Алар түйүлдүктүн жашоо процессин толугу менен камсыз кылып турушат. Мисалы үчүн аларга кайсылар кирет? Сарылык баштыкчасы, түйүлдүк кабыкчалары, плацента, хорион, амнион жана аллантоис кирет. Мына бул сүрөттө азыр көргөндөй, түйүлдүктүн убактылуу провизордук органдары эсептелет. Мына бул биринчи сарылык. Сарылык баштыкчасы эктодерма менен мезодермадан пайда болот. Ал дем алуу, тамактануу, бөлүп чыгаруу кызматын аткарат жана адамдын түйүлдүгүнүн 7-8 жумалыгына чейин андан кан пайда болот. Ал эми амнион, мына амнион бул эктодерма менен мезодермадан пайда болот. Түйүлдүк эки кабыкча менен, биринчи амниоттук кабыкча, өзүңөр көрүп тургандай, мына биринчи амниоттук кабыкча жана сыртынан хорион менен капталып турат. Амниону бар умурткалуулар, булар сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, сүт эмүүчүлөр, жогорку умурткалуулар же амниоттор деп аталат. Амниону жок жаныбарларга, мисалы үчүн, тегерек ооздуулар, балыктар, жерде сууда жашоочулар, төмөнкү, башкача айтканда, төмөнкү умурткалуулар же анамнелер деп аталат. Ал эми амниоттук кабыкча.
мына өзүңөр көрүп тургандай амнионду каптап турган амниоттук кабыкча. Бул сууда жаткан түйүлдүктү курчап турат. Ал суюктук түйүлдүктү баардык жагынан жууп турат да. Аны ар кандай сырткы урунду соккулардан сактап турат. Ошондой эле ал түйүлдүктүн денесинин кабыкчаларга жабышып калышына тоскоолдук кылат. Аллантоис, бул аллантоис түйүлдүктүн арткы ичеги түтүкчөсүнөн пайда болот. Адамдын түйүлдүгүнүн аллантоиси кан тамырларга бай болуп, плацентанын түйүлдүк бөлүгүн түзгөнгө катышат. Аллантоис андан сырткары бөлүп чыгаруу органы болуп эсептелет. Анда түйүлдүктүн денесинде зат алмашуу негизинде пайда болгон кереги жок заттар топтолуп, мына бул аллантоисте аллантоистин бети кан тамырларга бай болгондуктан бул аллантоисти түзүп дем алуу кызматына катышат. Адамдын түйүлдүгүнө ал 2 айга чейин кызмат аткарып, кийин жок болуп кетет. Хорион, карагылачы мына хорион экдодерма менен мезодермадан пайда болот. Ал түйүлдүктүн сырткы кабыкчасын түзүп, анын өртүшүнө таасир бере турган гормон бөлүп чыгарат. Плацентаны же болбосо баланын тоңун хорион менен жатындын бети пайда кылат. Плацента аркылуу түйүлдүк эненин организминин өртүшү үчүн керектүү болгон баардык заттарды алып турат. Биринчи зат алмашуу түйүлдүктүн бүт денеси аркылуу жүрөт. Кийинчерээк киндик пайда болот. Ал негизинен кан тамыры сарылык баштыкчасы менен аллантоистин түтүкчөсүнүн протогун деп коет, курчап турган амниоттук кабыкчадан турат. Адамдын эмбрионалдык өртүшүндөгү кооптуу мезгилдер. Бул өзүңөргө жакшы белгилүү. Түйүлдүктүн ыңгайлуу шарттарда өртүшүн камсыз кылуучу шарттарды бузуучу коркунучтуу же болбосо критический деп коебуз, коркунучтуу учурлар кооптуу мезгилдер деп аталат. Бул мезгилдерде түйүлдүк өзүнүн нормалдуу өртүшүнө терс жактарын тийгизе турган факторлордун таасирлерине өтө сезгиш келет да. Ал негизги төмөнгүдөй мезгилдерден турат. Имплантация кош бойлуулуктан, уруктангандан да башкача айтканда кийин 6 жана 7 сутканын ичинде. Плацентация кош бойлуулуктун 2-3 жумасынын аягында. Кийинки бул кооптуу мезгилдерге төрөт маалында же бала төрөлүп жаткан мезгилде негизги органдардын жана плацентанын пайда болуу мезгили, башкача айтканда 3 жана 8 жума. Баш мээсинин чоңоюшу 15-20 жумалык жана организмдин негизги системаларынын пайда болуу учурунда. Мына ушул учурда өтө этият болуш керек экен да. Демек түйүлдүктүн өртүшүнүн бул мен жогоруда айткан мезгилдерин билгенден кийин эненин организмин ар кандай терс факторлордон сакташ керекпиз. Сакташ керек экен. Мына жогоруда айткандай тератогендик факторлор, аларга биринчи таасирлери ар кандай туура эмес өрчүүлөргө алып келе турган факторлор, буларды биз тератогендик факторлор деп атайбыз. Алардын бири бул физикалык факторлор. Физикалык факторлорго радиациянын таасирлери, механикалык таасирлер кирет. Адамдын түйүлдүгүнүн өртүшүнүн 2-ден 6-га чейинки жумалыгы же 15 күндөн 42 күнгө чейинки мезгили жабыр тартыруучу нурлардын таасирине өтө сезгиш келет да, өзгөчө нерв системасы. Эгерде кош бойлуу аял 1-3 айлыкта жабыр тартса, түйүлдүктүн нерв системасынын, көрүү органдарынын, баш сөөгүнүн туура эмес өтүшүнө алып келиши мүмкүн. Экинчи факторлор бул химиялык факторлор. Адамдын түйүлдүгүнүн туура эмес өртүшүнө алып келе турган факторлорго кээ бир дары-дармектерди айыл чарбада, өнөр жайда, тиричиликте колдонуп жүргөн химиялык кошулмаларды пайдалануунун, туура эмес тамактануунун киргизүүгө болот. Мисалы үчүн дары-дармектерге галидамид, фенобарбитал, гормоналдык препараттар, булардын баардыгы ушул лекарственные препараты деп коет. Дары-дармектер химиялык факторлорго кирет. Химиялык заттарга, улуу химикаттар, ичкилик, тамеки тартуу, наркомания, мына ошолордун баары дагы. Ал эми туура эмес тамактанууга бул микроэлементтердин
цинктин жетишсиздиги, түйүрлүктүн нерв системасынын таасирин тийгизет. Ошондуктан ушул учурларда сөзсүз түрдө туура тамактанууну камсыз кылып туруш керек. Ал эми тератогендик факторлордун үчүнчү факторлоруна бул биологиялык факторлор кирет. Биологиялык факторлорго негизинен вирустар, кээ бир бактериялар жана алардын бөлүп чыгарган токсиндери, мисалы үчүн кызамык, чечек ооруларын козгоочу, ошондой эле бул кээ бир мите-курттар, жөнөкөйлүүлөр, таксоплазма, безгек митеси жана кээ бир мите-курттар кирет. Мына ушул факторлор түйүлдүктүн өнүгүп өрчүүсүнө түздөн түз таасир бериши мүмкүн. Эгерде ар кандай факторлор таасир берсе, анда ар кандай аномалияларга алып келиши мүмкүн. Өнүгүү аномалиялары грек тилинен алынган, бул аномалия нормалдуу эмес деген түшүндүрөт да. Эмбриогенез процессинин бузулушу организмде ар кандай деформацияларга жана кемчиликтерге алып келет. Организмдеги эмбриогенез процессинин бузулушунун себептерин, анын механизмдерин жана алдын алуу чараларын окуп үйрөтүүчү илим бул тератология деп аталат. Эгерде биз жогоруда айткандай ушундай тератогендик факторлор, химиялык, физикалык, биологиялык факторлор таасир эте турган болсо, мына түйүлдүктүү адам пайда болгон балдарды мына ушундай ар кандай аномалияларга, ар кандай мутацияларга алып келиши мүмкүн экен. Өнүктүрүү мезгилиндеги процесстердин бузулушунун негизги себептери кайсылар? Бул генетикалык, түздөн түз, тератогендик айкалышкан себептер болушу мүмкүн. Эгерде биз жогоруда айткандай ар кандай химиялык факторлордун негизинде карагылачы, фокомелия кош бойлуу учурунда аялдын талидомид препаратын колдонгондугунун жыйынтыгында мына ушундай баланын төрөлүшү. Бул деген жаңы химиялык факторлордун таасир этиши мына ушундай аномалияга алып келет. Кааруунун мезгилдери. Кааруу бул бардык түрү организмдерге мүнөздүү болгон жалпы биологиялык мыйзам ченемдүүлүк деп айтсак болот. Геронтология картаюу жөнүндөгү илим. Кааруунун биологиялык жана социалдык мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана жашоону узартуу боюнча ар кандай сунуштарды иштеп чыгуу илими. Гериатрия бул болсо кааруудагы физиологиялык процесстерди жөнгө салуу жана ооруларды дарылоо илими болуп эсептелет. Ал эми кааруунун негизги физиологиялык жана патологиялык жолдору бар. Кааруунун белгилери булар биринчиден организмдик деңгээлде ушундай белгилер пайда болушу мүмкүн. Органдык деңгээлде жана клеткалык деңгээлде болушу мүмкүн. Мына ушинтип, урматтуу студенттер, бүгүнкү күндөгү лекцияны аяктадык. Саламатта болгула.